Ассаламу алейкум, урматтуу курсанттар. Эң акыркы билетке келдик. 40-билет. Эгер сабактарды катарынан көрүп аткан болсоңуздар, анда бул эң акыркы сабагыбыз, финиш деп койсок дагы болот. Эми 40-билет. Биринчи суроо. Жылдыз Кейжи. Белгилердин кайсынысы жөө адамдар өтүүчү жолдун билдирет? Бул жерде баардыгында адамдардын сүрөтү бар экен. Ушуну чаташтырбаңыздар. Варианттарды окуп көрөлү. Бдан тышкары баарына, бир бана Б жана В баардык белгилер менен. Жөө адам өтүүчү жолду. Жөө адамдар өтүүчү жолду деп атат. Туура жообу бир гана Б. Бул жерде мисалы могул. Бул жөө адам өткөйлү. Бул так ошол жөө адам өткөнүндө зебрага, пешеходный переходко мына ушул знак так жанына коюлат, ушул белги. Бул болсо көбүнчө могул знак коюлат. Бул жерде адамдар көп жүрөт. Бул жерде транспорттук средство ушул знак турган жерге жүрбөйт. Ошол жерде тыюу салынат негизи могул знак турган жерден жүрүүгө. Мисалы мотоциклдар, унаалардын баардыгы ушундай знак турган жерге кирүүгө же болбосо ал жакта жүрүүгө тыюу салынат. Бул болсо жөө адамдардын кирүүсүнө тыюу салынат. Бул болсо жөө адамдар жүргөнгө уруксат берилет, бирок унаалар жүргөнгө тыюу салынат да. Бул жерде болсо жөө адамдар кирүүгө тыюу салынат. Бул деген көбүнчө жанагындай кооптуу жолдорго, таптакыр адам жүрүүгө мүмкүн эмес жолдорго ушундай знакты коюп коет. Бул жактан бул тегерек четтен жүрбөгүлө деген сыяктуу. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, бул знакты көргөндө адамдар ошол багытты көздөй жүргөнгө болбойт. Анткени адамдар үчүн ал жак кооптуу болот. Ошол участокторго коюлат. Демек биздин сурообуздун жообу бул жөө адамдар өтүүчү жолду билдирет дегенде мына ушул Б деп жооп беребиз. Эмне себептен Б дегенде? Бул деген жөө адам так жөө адам өткөйлүнүн алдына коюлат. Бул жерде жөө адам өткөйлү деп сураган жок, ошондуктан Б. Болбосо жөө адамдын басышына тыюу салынат наоборот. Ошондо Б гана деп жооп беребиз. Экинчи суроо. Бул белгилер сизге кандай маалымат берип жатат? Вариант: белгилерден кийин дароо кооптуу бурулуштар бар 500 метр созулган жол баштала турганын, 500 метрден кийин кооптуу бурулуш бар экенин, белгиден 150-300 метр өткөндөн кийин кооптуу бурулуштары бар 500 метрге созулган жол баштала турганын билдирет. Ошондо кайсы жолу туура дегенде, бул эскертүүчү белги жана бул знактан кийин 150-300 метрден кийин ушундай кооптуу бурулуштар бар деп түшүнөбүз. Калыс конушта 150-300 метр алыс аралыкка алдын ала эскертилип коюлат. Себеби бул жакта бараткан водитель, айдоочу өзүнүн расчет алып, алдын ала ылдамдыгын азайтып, ушундай кооптуу бурулуштарга даярданыш керек. Ошондо ал эми бул алдында табличка эмнени билдирет дегенде, туура жол могул. 150-300 метрден өткөндөн кийин кооптуу бурулуштары бар жер 500 метрге чейин созулат. То есть 500 метрге чейин созулган жолдо коопсуз бурулуштар бар. Бул так могул знактын жанынан башталбайт. Бул качан гана 150-300 метр жүргөндөн кийин ошондой 500 метрге, жарым километрге созулган, мындайча айтканда, кооптуу бурулуштуу жолдордон өтөсүн деген түшүнүк. Түшүнүңүздөр, кайталап көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Үчүнчү суроо: сизге кайсы жерге токтошуңуз керек? Биз Внын тушуна токтошубуз керек. В деген жооп туура болот. Бул жерде стоп деген знак негизи могул жерден таптакыр токтобой туруп жүрүүгө тыюу салынат. Токтобой туруп дегенде кандай? Унааңызды толук тормозду терип, унаа ордуна токтош керек. 1-2 секунд жок дегенде токтош керек, анан кайра жолду улантыш керек. Эмне себептен, эмне максаттан коюлат? Коопсуздук үчүн. Сөзсүз түрдө токтогондо сиз эки жакты байкап караңыз деген мааниде. Жана эмне себептен могу кесилишке жакын? Себеби бул кесилиштин бер жагынан орнотулган. Эгер бул жерден токтосоңуз, сиз бул жакта кесилиште келаткан унааларды байкай албайсыз. Ошондуктан могул жерден өтүп барып, кесилишке токтоп, эки жакты карап, анан кийин каалаган багытыңызга жолуңузду уласаңыз болот. Ошондуктан логикалык жактан бул Внын тушуна барып токтойсуз. Бирок сөзсүз түрдө унааңызды толук токтотуп, анан жүргөнүңүз туура болот. Унааңызды толук токтотуп, эки жакты байкап, анан коопсуз болсо жолуңузду улайсыз. 4-сүрөө суроо: белгинин астындагы табличка айдоочуга кандай маалымат берет? Токтоочу жайда эстакада же текшерүүчү кур бар. Токтоочу жайда техникалык жардам пункту.
мына эстакада же текшерүү кууру бар деген жооп туура болот. Бул текшерүү деген жанагындай май алмаштырганда анан унааларды жана бир жакка көтөрүп алып текшерет го, ушундай ошондой унааны текшерүүчү жай, мындайча айтканда. Эстакада же текшерүүчү куру бар место, мына парковочный местода тегерек четте ушунун айлана чөйрөсүндө ушундай унааны текшерүүчү жер же эстакада бар деп эстеп калыңыздар, ошол жобу туура. 5-чи суроо. Бул белгилер сизге эмнени эскертет? Жолдун шагыл төгүлгөн кооптуу бөлүгү белгиден кийин дароо башталып 500 метрге чейин созулат. 500 метрден кийин шагыл төгүлгөн участок башталат. Шагыл төгүлгөн кооптуу участок белгинин орнотулган жеринде гана жайгашкан. Туура жообу 500 метрден кийин шагыл төгүлгөн участок башталат. Мына моолну айырмасын билип алыңыздар. Эскертүүчү белгилер 150-300 метр аралыкка коюлат калсыз конушта. Бул эмне деп атат? 150-300 метрден кийин негизи ушундай шагыл төгүлгөн, шагыл ыргый турган жол башталат деген белгини берип атат. Жана бул алдындагы табличка бирок көп нерсени чечет. Мисалы, алдында табличка бул эч кандай эки жагында стрелкасы жок эле 500 метр деп коюптур. Буга чейинки бир суроодо 500 метрдин эки тарабында стрелка бар болчу. А мында деген стрелка жок. Мындай стрелка жок учурда 500 метрден кийин деп түшүнөсүздөр. То есть могу знак 500 метрден кийин иштейт. То есть сиз 500 метр жүргөндөн кийин шагыл ыргыйгып турган таштак жолго туш келесиз. Таштак жол 500 метрден кийин кездешет. Ошого расчет алыңыз деп түшүнөбүз. Түшүндүңүздөр, Стрелка жок болсо ошол метрдин знакка чейинки аралык, стрелка бар болсо анда 150-300 метрден кийин болот. Эки жагында стрелка, анан бир эле жагында да стрелкалар болот. Аларды ошо башка сабактарда айтып түшүндүргөнмүн. Кайталап көрсөңүздөр түшүнө аласыздар. Бирок сабактарды кайталап көрүңүздөр десем, бир сабакты эле кечке кайталап көрө бербей, баарын бир сыйра ачып көрүп чыгыңыздар. Биринчи көргөндө түшүнүксүз, это нормально. Анан кайра кайталап көрсөңүз, жок дегенде 2-3 жолу кайталап көрсөңүз аябай жакшы түшүнүп каласыз. Бирок кээкилер мен бир жолу кайталап деле экзаменден өтүп кеттим дегендер дагы көп. Жол эрежесин мен бир кайталап деле түшүнүп алдым, эске салып алдым дегендер көп. Эми 6-чы суроого келдик. Солго бурулуп жатканда сиз кесиштен биринчи жолу өтөсүзбү? Жүк ташуучу унага жол бересизби? Биз солго бурулсак кесиштен биринчи өтөбүз. Солго бурулсак дагы, маяка кайрылып кетсек дагы биз кесиштен биринчи өтүп калабыз. Себеби биз бул унаанын оң тарабынан келген болобуз. Ошондо биз солго буруп жатканда кесиштен биринчи жолу өтөсүз деген жооп туура болот. 7-чи суроо. Светофордун астында жайгашкан жөө адам силуэтиндеги жана жанданган ак кайың түсүндөгү жебеси бар жарык берүүчү маалымат секциясы айдоочуга эмне жөнүндө маалымат берип жатат? Ал жөө өтүүчү багытка бурулат. Айдоочу бурула турган багыттагы жөө өтүүчү жерде жөө жүргүнчүлөрдү кыймылга тыюу салган светофор сигналы күйгүзүлгөн. Айдоочулар бурула турган багытта жөө өтүүчү жерде жөө жүргүнчүлөргө кыймылга уруксат берген светофор. Ушул туура жообу кыймылга уруксат берген деген жооп туура болот. Кыймылга уруксат берип жатат. Кээ бирки светофорлор бар, ушундай Бишкекте анча жерде көрөсүздөр. Точно ушундай болуп көрүнбөсө да, ушундай светофор ичинде пешеходный переход адам өтүп бараткандар жанып турган светофорлор кээ бир жерлерде кездешет. Бул деген ошол багытын көрсөткөн да, стрелкасы дагы багыты дагы бар экен мунун. Демек, мисалы айдоочу ошол жака бурулуп атканда, ошону менен кошо ошол бул көбүнчө чоң участоктордо өтө чоң кесилиштерде коюлат. Ошол жака бурулуп атканда, эгер пешеходный переходко дагы жашыл күйгөн болсо, жана аларга ошондой жөө адам өткөлү басып бараткан ушундай знактар күйсө, бул дополнительный секция деп коет. Жана унаалардын дополнительный стрелкалары болот го, ошондой сыяктуу бул да дополнительный жөө адам өткөлүнүн светофору болот. Буну көргөндө биз жөө адам өтүүсүнө уруксат берип атат деп түшүнөбүз да, аларга биз да жол беребиз бурулуп атканда. Түшүндүңүздөр, Демек, ушуну эстеп калыңыздар. Жөө жүргүнчүлөргө кыймылына уруксат берген светофор деп жооп беребиз. 8-чи суроо. Эгерде светофордун сары жарыгы күйүп өчүп турган учурда түз жүрүүнү кааласаңыз, анда эмне кыласыз? Жашыл жарык күйгөнгө чейин күтүп, андан кийин гана жолуңузду уланта аласыз. Трамвайга гана жол беришиңиз керек, жеңил унаага гана жол беришиңиз керек. Жеңил унаага жол бересиздер. Бул негизги жолдо биз жана бул кара унаа негизги жолдо келатат.
Светофор сарысы күйүп өчүп атат. Күйүп өчүп дегенге да маневр күйүп өчүп турганда светофордун сарысы бул иштебейт. Бул светофор иштебейт. Светофор иштебегенде биз могул знактарга карайбыз. А светофор иштегенде биз знакка карабайбыз. Анткени светофор жөнгө салат. А светофор иштебей калса, анда ошол жердеги артыкчылык белгилерине карайбыз. Могу артыкчылык белгилери. Демек, негизги жолдогулар сөзсүз түрдө биринчи жолун улайт. Негизги жолдо биз экөөбүз баратабыз. Мына жеңил унаа менен биз жеңил унаага жол беребиз. Анткени ал биздин оң тарабыбыздан келатат. Бул жака бурулат экен. Анан биз түз жүрөбүз. Андан кийин трамвай жолун уласа болот. Бул трамвай жакта уступи дороги деген знак бар. Демек, туура жол жеңил унаага жол беребиз. 9-чу суроо. Жүк ташуучу унааңыздын уруксат берилген максималдык массасы 3,5 тоннадан ашпаган учурда сол тилкеде кайсы багыттарга жүрүүгө уруксат берилет? Биз сол тилкеде баратабыз биз жана бул знак ушул тилкенин үстүнө илиниптир. Бул жана тилкенин астында кошумча табличка дагы бар экен. Бул жүк ташуучу унаага тиешелүү. Салмагы 3,5 тонна же андан жогору болгон жүк ташуучуларга тиешелүү знак бул. Демек, бул знак суроого маневр окусак, биз жүк ташуучу биздин унаабыз 3,5 тонна жүк ташуучу унаага тиешеси жок. Бизге могул знак тиешеси жок. Бул салмагы 3,5 тоннадан жогору унааларга тиешеси болот дагы, биз бул знакка карабайбыз. Анан биз кайсы тилкеде турганыбызга эске алабыз дагы, жана бул жөнгө салынбаган кесилиш башкача стрелкалар жок экен. Демек, биз бул жерден сол тилкеден солго бурула алабыз, анан артка кайрыла алабыз, анан түз жүрө алабыз. Мына ушул жооп туура болот. Бирок оңго бурула албайбыз. Эгерде 3,5 тоннадан жогору жүк ташуучу унаа айдаган болсок, анда түзгө же оңго бурулушубуз керек эле. Бул знак бизге тиешеси жок болуп калат. Ошондо биз түзгө жүрө алабыз, солго жүрө алабыз жана артка кайрыла алабыз. Бирок оңго бурулганга болбойт. Ушул жооп туура. 10-чу суроо. Сиз кайсы багыт боюнча артка кайрыла аласыз? Маневр карасаңыздар, бул жерде солго бурулганга тыюу салынат экен бул жолдо. Солго бурулганга тыюу салынат. Солго киргенге могул жака, значит, могул жолго киргенге тыюу салынат, болбойт экен. Эми бул жерде демек, бул жол бир багыттуу жол деп түшүнсөк болот да. Балким бул бир багыттуу жол могул. Ошого могул жерден знак коюлду. Бул унаалардан бурут мыякта көздөй жүрөт да, мына. Могул жолдо унаалар только мыякка жүрөт, мына ылдый жака. Нар жака жүрбөйт. Ошого солго бурулганга тыюу салынат деп койгом бул жерге. Демек, биз бул жерден разворот алсак болобу дегенде болот. Негизи эки кесилиш менен тең разворот алсак болот. А багыты, Б багыты боюнча. Бирок бул жерге могул именно кесилиштен бурулуп атканда коопсуздук эрежесин өтө сакташыңыздар керек. Себеби бул жактан унаалар келет аткан болсо, встречкага болуп калат да бул жерден бурулуп атканда. Ошондуктан могул жерден акырын, бул жакта унаалар жок, бул жакта жок болгондо, жол бошоп калганда гана сиз кесилиштен аркага разворот алып кетсеңиз болот. Бирок могу Бдан бурулган кичине коопсуздураак болот. Эми бул жакта дагы унаалар келаткан болсо, аларга да тоскоолдук жаратпаш керек да. Бирок эреже боюнча эки траектория менен тең аркага разворот алып кайрылып кетсеңиз уруксат болот. 11-чи суроо. Эгерде сиз түз айдап бара жатып кесилиштен өтө турган болсоңуз, анда жеңил унаа сизге жол берерин текшерип, кесилиштен биринчи болуп өтүңүз. Жеңил унаага жол бериңиз, анткени ал кесилишке биринчи кирген. Жок, кесилишке биринчи кирген деген туура эмес жооп. Туура жооп могул. Жеңил унаа всегда түз бар, солго бурулган унаа түзгө жүргөн жана оңго бурулган унааларга жол берет. Помеха справа деп коет. Биз азыр түз жүрсөк дагы жол бериш керек. Жана оңго бурулуп кетсек дагы бул унаа жол бериш керек. Талашып калбаш керек да. Ошондуктан бул күтүп турат. Кесилишке биринчи кирген болсо дагы биз өтүп кеткиче күтүп турат. Качан гана могул тилке бошогондо андан бул жака бурулуп кетсе болот. Ошондуктан сол тилкеде солго бурулуп атканда көп пробка болуп кетет да. Анын себеби ушундай эреже бар. Солго бурулгандар түз бараткан унаалардын баарына жол бериш керек деген. Бул кийин машина айдаган водительдер, айдоочулар аябай жакшы түшүнөт муну. Жаңы айдоочулар эми түшүнүп баштайсыздар, машина айдап баштасаңыздар. 12-чи суроо. Сиз кесилиштен түз өтөйүн деп жатасыз. Эмне кылышыңыз керек? Бул знак тупик деген знак. Просто жол түгөнөт. Бул оң жака жүрсөң, жол бүтөт деген знак. Вариант: кесилиштен биринчи өтөсүз, жүк ташуучу унаага жол бересиз.
бул жөнгө салынбаган кесилиш экен, светофор дагы жок, знактар дагы жок. А бул жолдун жөнгө салынган знак эмес, бул жөн эле жолун бүтөт деген знак. Демек биз помеха справа эрежесин эске алабыз дагы жүк ташуучу унаага жол берем. Анткени бул жүк унаа менин оң жагымдан келатат. Мен түз жүрөйүн деп атыптырмын, бул да түз жүрөт экен. Биринчи жүк ташуучуну өткөрүп жибер, анан түз өтөм. 13 суроо. Солго бурулганда сиз эч кимге жол берүүгө милдеттүү эмессиз. Сиз эки унаага тең жол беришиңиз керек. Сиз жолду атайын үн белгиси жана жаркылдак маячогу күйүп турган унаага гана берүүгө милдеттүүсүз. Бул түз жүрөт экен, биз да түз жүрөт экенбиз. Жана негизги жолдо мен негизги жолдо экенмин. Жана бул жактагы унаалар негизги жол болуп калат экен. Бул экөө экинчи маанидеги жолдо турат, могул экөө. Бирок ошондой болсо дагы бул жерде үн сигналын чыгарып, кызыл көк фараларын күйгүзүп, үн добушун берип келаткан оперативный кызматчылардын баардыгына жол беришибиз керек. Ал светофорго карабайт, ал знактарга карабайт. Анткени ал кечиктирилгис жардамга баратат. Ал жака ылдам жетип барыш керек, тез жетип барыш керек. Ошондуктан алар эрежени бузуп айдаганда деле боло берет. Сөзсүз түрдө коопсуздугун карап айдашат. Биз милдеттүү түрдө аларга жол бошотуп беришибиз керек. Демек туура жолу сиз жолдо атайын үн белгиси жаркылдак маячогу менен күйүп бараткан унаага жол берүүгө милдеттүүсүз деп жооп беребиз. 14 суроо. Ушундай вертикалдык сызык менен эмнелер белгиленет? Жолдогу курулмалардын баардык тик элементтери, жүрүп бараткан унааларга коркунуч туудурган жолдогу курулмалардын тик элементтери ушул жолу туура. Автомагистралда жана 3,5 унаалар үчүн жол белгисин коюлган жолдо гана тик вертикалдуу жол курулуш элементтери ушундай билим жок. Туура жол могул жүрүп бараткан унааларга коркунуч туудурган жолдо курулмалардын тик элементтери гана. Так, курулмалардын тик элементтери гана. Ушул жооп турабы? Могул белый, черный полоса негизи көп жерде кездешет. Бул эмне, кандай максатта коюлат? Көбүнчө байкасаңыздар, шаарларда ушундай кездешет. Анан кооптуу бурулуштарда, кооптуу жанагындай жолдон бул жер эгер моюнтук знак коюп койбосо, буну караңгыда же башка учурда көрбөй байкабай барып, могул жерде сүзүп алышы мүмкүн да. Ошондуктан бул атайын краскасы башкача болот. Булардын краскасы атайын буну боёгондо светоотражающий краска болот бул. Бул боёгондо мисалы машинанын фары тийсе, бул жаркырайт. Жарык болуп явно көрүнөт да. Себеби бул максаты ошол айдоочулардын коопсуздугун сактоо. Буну байкап айдоочу бул жакта тоскоолдук бар экен, бордюр бар экен, же ушундай бир бетон бар экен, айланып өтөйүн деп эске алат дагы. Алдын ала расчет алат. Көбүнчө караңгыда көп водительдер ушундай нерселерди байкабай калат да. Ошондуктан ушинтип тартылат. Жана бунун краскасы светоотражающий краска болот. Демек туура жообубуз коркунуч туудурган жолдогу курулмалардын тик элементтери деп жооп беребиз. 15 суроо. Көрсөтүлгөн жол белгилери эмнени кабарлайт? Бул унаа токтоочу жайга өзгөчө кырдаалдар кызматынын унаалары үчүн гана уруксат берилет. Туура эмес. Ал унаа токтоочу жайга габарит жарыктары күйүп тургандыгын гана уруксат берилет. Жок, туура эмес. Туура жооп мына могул экен. Ал унаа токтоочу жайга ишемби, жекшемби жана майрам күндөрү гана уруксат берилет. Могул звездочка, эстеп калыңыздар, звездочка, кызыл звездочка. Майрам күндөрү, ишемби, жекшемби деген бул суббота, воскресенье күндөрү токтотууга болот. Ошондо токтотсоңуз болот. Башка күндөр бул жерге токтотконго болбойт. Түшүнүңүздөр, майрам күндөрү жана суббота, воскресенье күнү ушул жерге токтотсоңуз болот. 16 суроо. Көпүрөгө мотоциклдин айдоочусу менен бирге айдап кирсе уруксатпы? Эгер мотоциклдин айдоочусуна тоскоолдук жаратпасаңыз уруксат. Ушул жол туура. Бул эмне деген знак? Бул могул кара стрелка кайсы тарапта болсо, ошол артыкчылыктуу болот. Бул көбүнчө тар участокторго коюлат. Мына буга чейинки суроого окшоп, могул жерде черный белый менен краска боеп коюпту, көрдүңүздөр. Ушинтип боеп койгон максаты, мисалы, эркек водительдер барып, могул жерде бордюрду, бетонду сүзүп алышы мүмкүн. Ошону сүзүп албаш үчүн ушундай кылып боеп коет. Бул ошондо жакшы байкалат да. Эми биздин сурообузга кайтып келсек, моундай дагы бир знак бар. Анда бир көк знак бар, ошого окшош. Ал напротив, антоними. Ал наоборот стрелка, кара стрелка биз жакта болот. Бул кара стрелка нары жакта болот. Мотоциклга преимущество берип атат, артыкчылык берип атат. То есть могул жолдон мотоцикл биринчи өтүш керек. Эгер мотоциклдин ээндүүлүгү кичинекей да, бул узкий да,
широкий эмес. Мотоциклга тоскоолдук жаратпаса, бул жерден экөөңүздөр параллельно өтүп кете берсеңиздер болот. Эгер могу мотоциклдин ордуна башка унаа, широкий унаа болгондо, ал унаа бул жерден өтүп кеткенден кийин анан биз ушул жака кирип өтүп кетсек болот. Биринчи ошол жактан келаткан унаалар артыкчылыктуу болуп биринчи өтөт. Ал эми бул мотоцикл узкий болгондуктан ага тоскоолдук жаратпай эле өтсөңүз уруксат берилет. 17 суроо. Бул кесиште кайсы багытта жүрө аласыз? Солго бурулганга тыюу салынат деген бул аркага кайрылганга тыюу салбайт. Демек, түз багытта гана бир гана түз же артка багытта, каалаган багытта. Каалаган багытта деген туура эмес, бир гана түз же артка деген жооп туура. Түзгө жүрсөңүз болот жана артка кайрылып кетсеңиз болот. Могу солго кирбеш керек. Бул жолго кирүү мүмкүн эмес болгон учурда көбүнчө ушундай бул көп эле учурда кездешет мындай стрелкалар. Бишкекте аябай көп мындайлар. Бир багыттуу жолго кирбей, бир багыттуу жол менен кесишкен жерлерде көп коюлат. Так, 18 суроо. Сизге темир жол өткөлдөн өткөнгө уруксат берилеби? Эгер жакындап келе жаткан поезд болбосо, уруксат берилет, тыюу салынат. Уруксат берилет, анткени темир жол кызметчи каршы тараптан келаткан унаага гана өткөнгө тыюу салып жатат. Жок. Бул кезметчи деген ушул могул жерде дежурный да. Дежурный могул жерде отурат көбүнчө. Бул кааласа шлагбаумдарды өзү кол менен башкарат. Кааласа шлагбаум иштебей калганда ушул жөнгө салат. То есть могул жердин контролеру да бул. Поезд жолдо отурган ушу контролер. Бул ушинтип грудь и спина всегда стена эстеп калыңыздар. Бул бирки бизди обычный жолдордо регулировщикта ушинтип эки колун эки жакка сунуп жана көкүрөгү менен турса же аркасы менен турса, биз ал учурда жүргөнгө бизге тыюу салынат. Бул жерде эле ошондой эле ситуация. Көкүрөө жана аркасы тыюу салат. Поезд жолду өткөрөйүн деп атат. Бул поезд өткөн атат. Азыркы учурда биз токтоп турушубуз керек. Демек, туура жообу тыюу салынат деп жооп беребиз. Тыюу салынат бул жака киргенге. 19 суроо. Эң четки сол тилкеде айдоону кайсы тилкеде уланта аласыз? Тилкелердин багытын көрсөткөн жөнгө салгыч знактар бар экен. Тилкелердин багытын көрсөткөн. Сол тилкеде барсаңыз, солго бурулсаңыз болот дейт. Ортоңку тилке түзгө жана солго, жана оң тилкеде бул түзгө жана оңго бурулсаңыз. Эми биз эң четки сол тилкеде келе атабыз. Бул тилкеде каяка бурула алабыз? Сиз солго гана бурула аласыз, сиз жөн гана артка кайрыла аласыз, сиз солго же артка кайрыла аласыз. Туура жол ушул. Эң четки сол тилкеде болгон учурда бизге солго уруксат берсе, биз аркага дагы уруксат берилет. Эгер ортоңку тилке менен бирок аркага разворот алганга болбойт. Эгер ортоңку тилкеде болсоңуз, азыр биз сол тилкеде турабыз. Ошондо солго бурулууга уруксат бергенде биз кааласак артка да кайрылып кетсек болот. Туура жол ушул. 20 суроо. Бул жол белгилери эмнени билдирет? Эмнени эскертет? Эскертүүчү жол белгилери унаанын жолдун жээгине токтотууга болбой турганын, жол иштери жүрүп жаткан жерге унааны токтотконго болбой турганын, оңдоо иштери жүргүзүлүп жаткандыктан жолдун жээгине чыгууга кооптуу экенин. Ушул жооп туура мына. Токтогонго болбойт. Токтогонго дагы болбойт, негизи могул жооп деле туура, бирок бул знакка карап жооп берсек, бул оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат, бул жакта мына ремонт. Жана жолдун жээгине чыкпай айдагыз, акырын айдаш керек. Жолдун жээги кооптуу болот. Ошону эскертип атат. Бул жерден акырын айдап өтүш керек. Себеби шагылдар тартып кетиши мүмкүн дөңгөлөктү, же жол көчүп кетиши мүмкүн чекеси. Ошону алдын ала эскерткенде ушундай знактуу коюлат. Демек, туура жообубуз оңдоо иштери жүргүзүлүп жаткандыктан жолдун жээгине чыгуу кооптуу экенин эскерткен знак ушул болот. Мына ошентип эң акыркы 40-билетибиздин сабагын аяктадык. Баарыңыздар сабактарды катарынан көрүңүздөр деп айтканмын. Катарынан көргөн болсоңуздар, анда сиздер уже эң акыркы сабакты бүгүн көрүп бүттүңүздөр. Бул сабакты көргөндөн кийин дагы түшүнүксүз болуп жатса, кайра кайталап көрүңүздөр. Скорость деген настройканы пайдаланыңыздар. Түшүнбөгөн суроңуздар болсо WhatsApp'тан сураңыздар. Анан WhatsApp'та айтылган эрежелерди эске алып, биз айткан эрежелерди толук жасасаңыздар, буюрсак жолдун эрежесин да үйрөнөсүздөр. Кандай максатта курска келсеңиздер, ошол максатыңыздар акталат. Баарыңыздарга ийгилик.